Урматтуу кыргызстандыктар, өлкөбүздө көп улуттуу калк жашайбыз. Бир мамлекетте жашап жаткандан кийин казак, өзбек, орус, тажик, уйгур, дунган, мейли кайсы улут болбосун, баарыңыздарга кайрылуу жасаймын. Кыргызстан эгемендик алып, өз алдыбызча жашап келе жатканыбызга 25 жыл болду. Биз сыяктуу эгемен алган өлкөлөр байгер жашоону бияка коелу, бүгүн алды космоско уча баштаса, биздикиндей кен байлыктары жок. Чөлдө жашаган өлкөлөр деңиздин үстүнө асман тиреген имараттарды кура башташты. 30 жыл мурда бизден артта турган өлкөлөр өз жарандарын, туугандарын таштап, өлгөнгө чейин өкмөт өзү багып жатат. Биз болсо өз байлыктарыбызды талатып тонотуп, кара курсакты тогуза албай, насыядан насыяга батып, гум жардам менен жашаган өлкөгө айландык. Курсактагы балабызга чейин $700 карыз болдук. Өлкөбүздүн келечеги болгон жаштарыбыз тентип кетти. Буга ким күнөөлүү? Албетте, биринчи кезекте өлкө башында турган жетекчилер күнөөлүү болсо, экинчи кезекте жалпы элдин да кандайдыр бир деңгээлде күнөөңөр бар. Анткени байлыгыбызды уурдап, талап тоноп кетип жаткан урларды көрүп билип туруп, токтотуп калбаган кайрыгербиз. Анча-мынча эл арасынан чыгып, митингдерди уюштуруп, токтот деп бир кыйкырып коюп, кийин жагында дүнүйөгө же кызматка сатылып кеткен жаш лидерлерибиз күнөөлүү. Себеби лидер болмуш болуп калып, элдин ишеничине кирип, элди ээрчитип алып, ишти аягына чыкпай, жеке кызыкчылык үчүн соодалашып, акчага же кызматка сатылып кетишип, эл тажап, лидер сымалдарга ишенбей, кайдыгер болуп калганбыз. Мындай көрүнүштөр ар бир облуста азыр да кайталанып жатат. Ошентип бүгүн өлкөбүз жардын кырына келип калды. 6-7 жылдан кийин Кытай мамлекетине 2 миллиард, башка өлкөлөргө 3 миллиард доллар карызыбызды төлөй турган убакыт келет. Албетте төлөй албайбыз. Казынабыз бош. Жыл сайын 10 миллиард сомдун тегерегинде тартыштыгыбыз бар. Бизден сурабай туруп, терлерибизди алышат. Себеби мамлекет башчыларыбыз Кытайдан карыз алып жатканда, эгер өз убагында төлөй албай калсак, суверендүүлүгүбүздөн баш тартабыз. Эл аралык сотко кайрылбайбыз. Кокус соттошуп калсак, сот Гонконгдо Кытай тилинде болсун деп кол коюп беришкен экен. Суверендүүлүгүбүздөн баш тартабыз деген сөз, эгер насыяны үстөгү менен төлөө мөөнөтүн бир эле күн кечиктирсек, мамлекетибизди силер башкаргыла деген сөз. Бул эч талашсыз. Бул эле эмес, жылуулук берүү борбору, түндүк түштүк альтернативдүү жолу, датка кемин электр чордону дагы Кытай тараптын башкаруусуна өтүүгө макулбуз деп кол коюшуптур. Булардын баарын Кытай тарап алып башкара баштаса, биз эч кандай каршылык көрсөтө албайбыз. Бизге дүйнөлүк держава болгон өлкөлөрдө жардам бере алышпайт. Анткени мамлекет башчыбыз мамлекеттин атынан кол коюп берген Кыргыз-Кытай эл аралык келишими турат. Мен Кытайдан келип жаткан инвестицияларга жана эки мамлекеттин ортосундагы ысык мамилеге эч каршы эмесмин. Бирок мынча көп үстөгү асмандын башы болгон насыялардан мурда терең ойлонуп, жети өлчөп биргесиш керек эле. Кайра төлөп берүүчү булактар аныкталыш керек болчу. Качан гана өз убагында төлөп кетүүгө көзүбүз жеткенде алсак болмок. Ошондо да 2% менен эмес, 0,75% менен алышыбыз керек эле. Кыргызда сөз бар, болор иш болду, болсу канды дейт. Эми эмне кылыбыз керек деген суроо туулат. Пайдасынан зыяны көп, чыгымдары асмандын башы болгон бүгүнкү чириген башкаруу системасын тез арада өзгөртүп, 2 айдын ичинде жаңы башкаруу системасын ишке киргизишибиз керек. Ар бир тыйынды үнөмдөө үчүн парламент партиялык эмес, бир мандаттуу округтардан шайланып, 35 депутаттан ашпасын, ар бир райондун өзүнүн депутаты келсин. Чынын айтсак, 6 миллион калкы бар өлкөгө 35 депутат дагы көптүк кылат. Депутат деген жол оңдобойт, көпүрө салбайт, мектеп курбайт, мыйзам жазып, анын аткарылышын көзөмөлдөсүн, кадр тандоо иштерине кийлигишпесин, өкмөттү президент өзү башкарып, жалпы эл алдында жоопкерчиликти толук өз мойнуна алсын. Бир эле вице-президент болсун. Бүгүнкүдөй пайдасынан чыгымы көп башкаруучулар армиясынын кереги жок. Жыл сайын бир жолу жалпы элди курултай чогулуп, президент менен парламенттен жылдык отчетторун алып, иштерине баа берип, президент менен парламенттин ишине канааттанбаса, ошол эле замат отставкага кетирип, жаңы шайлоолор болуп турсун. Мына ошондо гана накта элдик бийлик орнойт. Иштей албаган президент менен парламентти 6 жыл күтүп,
Убакытты кетириштин кереги жок. Убакыт Кыргызстан өнүгүү алсын деп күтпөйт экен. Дүйнө элдери космосто жүрөт. Биз эмдигиче күрөк кетмен доордо жашап жатабыз. Бул ачуу чындык. Мына ушундай реформаны канчалык тез жасасак, дүркүрөп өнүгө баштайбыз. Болбосо сазга батканыбыз баткан. Профессионалдуу кадрлардан турган, башка өлкөлөрдүн өнүгүүсүнө салым кошуп, чет мамлекеттерде иштеп жүрүшкөн 21-кылымдын кадрларын тез арада мамлекеттик кызматтарга тартышыбыз зарыл. Тааныш билиш, тууган урук деген оорудан арылып, чыныгы профессионалдарды конкурс менен кызматтарга алышыбыз керек. Эшикте 31-кылым, дос, жолдош чоро, куда сөөктөр башкара бергидей, илгерки заман эмес. Эгер ушундай өзгөртүүлөрдү бүгүн жасабастан, эт менен челдин ортосундагы башкаруу система менен кете берсек, казынабыз бөксө бойдон илең салаң болуп, 2023-жылкы президенттик шайлоого жетебиз. Андан аркы мамлекетибиздин бүтүндүгү күмөн. Ошондуктан бүгүнкү өтүп жаткан ар бир күнүбүз кылымга тете болуп турат десем эч жаңылышпаймын. Кийин муну тарых тастыктайт. 2025-жылдан баштап жерлерибиз кертилип кете баштайт. Биз өзүбүз ээ боло албай, башыбызды мыкчып олтуруп калабыз. Көзү ачыкты кылбайын, бирок мен муну теше көрүп турам. Бул кырдаалдан чыгып кетүүгө бүгүн чара көрбөсөк, кийин 1000 аракет кылсак да кеч болуп калат. Система алмашкандан кийин 2 айдын ичинде коррупцияны жок кылабыз. Коррупция менен күрөшүп, ага убакыт, нерв коротуп кереги жок. Анын тамырын талкалайбыз, баш көтөргүс болот. Коррупцияны жок кылуудан тандалма болбойт. Тууганчылык, жердешчилик, тааныш билиштик деген маселе өтпөйт. Өлкөдө адилеттүүлүк менен мыйзамдуулукту катуу жана бекем орнотобуз. Президенттен баштап жөнөкөй жарандарга чейин мыйзамдар бирдей иштейт. 2 жылда республикалык казынаны 5 эсеге өстүрүп, тентип кеткен 1 миллион мигранттарыбызды чет өлкөлөрдө туалет тазалатпай. Улуу сөздө уят жок. Ошол өлкөнүн абышка кемпирлеринин боксийдигин жуудурбай кайтарып келебиз. Ар бирин ата-эне бала чакасынын маңдайында иш менен камсыз кылып, ар бир кыргызстандык үй бүлөнү байгерчилик жашоого жеткирип, күчтүү мамлекетке айланабыз. Буга акылыбыз да, күчүбүз да жетет. Мамлекетибиздин мүмкүнчүлүгү да бар. Буларды аткарууда президент болгон адамда эрк менен адилеттүүлүк гана болуш керек. Өлкөнүн өнүгүүсү президенттен гана көз каранды экенине 15 жылдан бери саясатта жүрүп, толук көзүм жетти. Болгону напсисин тыйып, таза иштеш керек экен. Казынаны 2 жылда кантип 5 эсеге көтөрөбүз. Анын жолдорун азырынча айтпай турайын. Себеби бүгүн душмандарым чачымдан көп болсо, эртең 2 эсеге көбөйөт. Анткени бардыгы ар кайсы киреше булактарды, кен байлыктарыбызды мите курттай соруп олтурушат. Баарын ээлеп алышкан. Чыныгы реформаларды жасасак, алар киреше булактарынан айрылышат. Жаратылышыбызды талкалабай эле 1-2 жылда экономикалык абалыбызды көтөрүп кетчү 3-4 кирешелүү долбоорлор бар. Эгер баарыңар колдоп турсаңар, ошол долбоорлорду токтоосуз эч кылчактабастан ишке ашырабыз. Жогоруда айткан өзгөрүүлөрдү бүгүн жасап, долбоорлорду ишке ашырсак, анда 2025-жылы бардык сырткы карыздарды өз убагында төлөп салууга жана мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын, пенсия пособияларды 2-3 эсеге көтөрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот. Элдин жашоосу дароо оңоло баштайт. Менин ушул кайрылуумдан кийин экономист-финансисттер 2 жылда бюджетти 5 эсеге көтөрүүгө, мигранттардын баарын кайтарып келүүгө мүмкүн эмес деп чыгышат. Албетте мүмкүн. Эгер жалпы эл ички жана сырткы душмандардан коргоп турсаңар, мунун баарын ишке ашырып, экономикалык чудо жасасак болот. Дагы бир жолу кайталайм. Эгер жалпы эл кайдыгер болбой, ар бир жасап жаткан өзгөрүүлөрдү жана жаңы долбоорлорду ишке ашыруудан моралдык жактан колдоп, коштоп турсаңар, 2 жылда өлкөбүз өнүгүү жолуна түшүп, 7-8 жылдан кийин насыя алган эмес, насыя берген мамлекетке айланабыз. Буга толук көзүм жетет. Көзүм жетпесе айтпайт элем. Кандай колдооңор керек болот? Мисалы, мамлекеттин пайдасына ар кандай долбоорлор менен иш баштасаң, ал иш мите курттардын кызыкчылыгына каршы келип калышы мүмкүн. Анда алар ар кандай каршылыктарды жаратып, элге арам акчаларын төлөп берип, көчөгө чыгарып, тоскоолдук жаратышат, кетсин деп кыйкыртышат. Мындай окуя 2011-жылы сот системасына реформа жасап баштаганымда башымдан өткөн. Ошол сыяктуу жана башка дагы толгон токой ар кандай каршылыктарды жасашат. Дагы бир мисал,
Ууру чиновниктерди камасаң, алардын тарапташтары биздин баланы бошот, кайра кызматка кой деп митингге чыгышат. Ууру чиновниктер ошол эле митингге чыккан элдин өзүнө тиешелүү миллиарддаган байлыгын уурдап, анын 10%-на той өткөрүп, айлыңарга майда чүйдө бир нерселерди жасап, жылкы союп, уча тартып койсо, этегине жүгүнүп жүрөсүңөр. Алар силердин ырыскыңарды уурдап келишкен. Мындан арыда уурдай беришет. Ушуну жакшылап түшүнүшүңөр керек. Кесепети мына мынтип, мамлекетибиз жок болуп кетүү коркунучуна кептелип турат. Ошол үчүн аларды жок кылбасак, мамлекетибиз өзү жок болот. Уурулар жогорку эшелонда 150-200 адамды түзөт. Бири-бирин колдошуп, бир кызматтан айдалса, экинчи кызматка өтүшүп, 28 жылдан бери айланып тегеренип эле казынабыз соруп келе жатышат. Куда сөөк, өкүл атам, өкүл апаларга айланып, чырмалышып кетишкен. Буларды Кыргызстандын келечеги кызыктырбайт. Себеби баарынын чет өлкөлөрдө виллалары бар. Коркунуч жаралганда чет өлкөлөргө чыгып кетишет. Коркунуч бүткөндө кайра келип, баягы эле майлуу кызматтарга орношуп, мамлекетти соро беришет. Буга 2 жолку революцияда күбө болдук. Башкаруу системабызды тезинен түп тамырдан бери реформалап, буларды тазаланбасак, жакшы жашоо, күчтүү мамлекет түшүңөргө да кирбесин. Бир коррупционерди камап койсо эле, коррупциядан арылабыз деген бул жомок. Башкаруу системабыз өзү коррупциялашкан. Ошол үчүн жалпы коррупциялык системадан мамлекетибиз кутулуу үчүн жалпыңардын моралдык колдооңор керек болот. Эгер бийлик башына келип, ушуларды 2 жылда жасай албасам, анда креслодо тырышып олтурбастан, элди аянтка өзүм чогултуп, чогулган элдин алдында кечирим сурап, башымды балтага коюп бергенге даярмын деп ант беремин. Элим жана мамлекетим үчүн башымды канжыгага байладым. Текеберлик кылгандан болбоюн. Бүгүн мен силердин колдооңорго муктаж эмесмин. Мамлекетибизди сактап калыш үчүн ар бириңер өзүңөр колдоого муктажсыңар. Бүгүнкү күндүн ачуу чындыгы ушундай. Бүгүн президент болом деп жулунгандардын көбү мамлекетибизге чыккынчылык кылгандар. 15 жылдан бери саясатта жүрүп, алардын баарын ичинен билип калдым. Ошол үчүн мени президенттик шайлоого катыштырбай, түрмөдө кармап жатышат. Азыр мени баатырга, улуу инсандарыбызга теңеген сөздөрүңөрдү угуп жатам. Азырынча баатырдын Б тамгасына таты элекмин. Эл ачкадан тентип жүргөн, башка өлкөлөрдүн алдында чөгөлөп турган кембагал өлкөдө баатырмын, академикмин, доктор, профессормун деген уят. Азырынча бир да баатырыбыз элдин таламын талашып, чындыкты айтканын көрө элекмин. Качан гана алдыга койгон максаттарыбызга жетип, Кыргызстанды кылтактан чыгарып, мигранттарды өлкөбүзгө кайтарып келип, эң кедей деген үй бүлөнүн ит аягы алтындан болгон заманга жеткиргенибизде гана баатыр, академик, профессор, докторбуз десеңер жарашат. Азырынча андай наамдарды айтуудан уялышыбыз керек. Тилекке каршы 10 жылдан бери мамлекетти байытуу боюнча көптөгөн иш аракеттеримди мите курттар аягына чыгарышпады. Жалгыз болуп калдым. Саясатчылар эле эмес, жалпы элди бүгүнкү күнгө чейин колдой албай турасыңар. Башка жакты айтпай эле коеюн. Бир эле кумтөрдөн 1000 тонна алтын чыгарып кетишти. 50 миллиард долларды түзөт. Бул сумма өзүбүздө калганда Кыргызстанды дүйнөдөгү эң алдыңкы мамлекеттердин катарына эбак эле кошуп коймокпуз. Мага байлык керек эмес. Жалгыз жанын итте багат деген сөз бар. Анын сыңарындай бир үй бүлөңдү байлык топтобой эле багып койсоң болот. Байлык топтоп алып, аны көрүңө көтөрө кетпейсиң. Азыркы башкаруучуларга окшоп, чет өлкөлүк олигархтарга сатылып, мамлекеттин, элдин байлыгын алардын пайдасына иштетип, элди, бүтүндөй мамлекетти аларга кул кылбаймын. Байлык, бийлик, жамандык, жакшылык, жыргалчылык, кыйынчылык, көпкөнчүлүктүн баарын басып өттүм. Балким ушунун баарын көрсүн деп, Кудай мага атайлап сыноо берди деп ойлойм. Мага эми өлкөбүздүн эртеңи, түбөлүк бүтүндүгү, жаштарыбыздын келечеги керек. Менин да бала чакам, небере чөбөрөлөрүм ушул мамлекетте жашайт. Ооба, эгер саясатка аралашпасам, мен деле силерге окшоп кайдыгер жашоодо жашап жүрөт белем, ким билет. Бирок мамлекетибиз кептелген туңгуюктан баарын өз көзүм менен көрүп туруп, кантип ал туңгуюктан чыгып кетчү жолду билип туруп, дудук болуп жата албадым. Бүгүнкү башкаруу системасы боюнча мамлекетибиздин келечек дагдыры үчүн конкретно бир адам жооп бербейт. Парламент өкмөткө шылтайт, өкмөт президентке шылтайт, президент кайра парламентке шылтайт. Ошентип 25 жылдан бери бири-бирине шылтаган айлампа башкаруу системасы менен өлкөбүз тонолуп,
жардын кырына келип калганын өз көзүңөр менен көрүп турасыңар. Мындан ары бир киши жоопкерчиликти өз мойнуна алып, мамлекетти кылтактан чыгарып кетпесек, кийин күнөөлүү ким экенин таппай калабыз. Тапканда деле ал убакта жазалоо маселесин биз чечпейбиз. Ошондуктан кимде ким таза иштеймин, жемкорлукка азгырылбаймын, мамлекетибиздин жаркын келечеги үчүн башымды сайдым деп ант бергенге духу жеткендер болсо, бир муштумга бириккиле. 25 мартта дал ушундай программалар менен мамлекет үчүн башымды сайып, президенттик шайлоого катышыш үчүн келе жаткам. Тилекке каршы чек арадан өткөрбөй камап коюшту. Мени камагандын эки себеби бар эле. Биринчиси, президенттик шайлоого катыштырбаш керек болчу. Экинчиси, Кумтөр жана өлкөбүздүн бардык аймактарындагы миллиардтаган кен байлыктар ташылып бүткөнчө тамагыбызга тыгылган сөөк болбой түрмөдө жатсын дешти. Бийлик эки максатын тең ишке ашырды. Президенттик шайлоого камакта жатып катыша албадым. БШК уруксат бербеди. Өлкөбүздөгү кен байлыктардын кору түгөндү. Азыр ушундай кыйын абалда жатсам дагы, мамлекетибиздин эртеңки келечеги кандай болот? Бала чакаларыбыз кандай өлкөдө жашайт? Мамлекети жок улут, жетим баладай дегендей, өмүр бою кул болуп, башка өлкөлөрдө тентип калышпайбы деген сарсана болуп жатамын. Ата бабаларыбыз, кыздарыбыз күн болбосун, балдарыбыз кул болбосун дешип, биз үчүн, ала тобубуз үчүн канын төгүшкөн. А биз болсо урпактарыбыздын келечегин ойломок түгүл, көр оокат менен кара курсактын кул болуп кеттик. Ала тобубуз талкаланып бүттү. Ошондуктан баарыңыздарга кайрыламын. Мейли ким болсо, милициясыңбы, аскерсиңби, мугалимсиңби, дарыгерсиңби, же карапайым калксыңбы, менин башыма балта тийбесе болду деп жата бербестен, уутуңарга карабай, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, терең ойлонгула. Эртеби кечпи, ар бириңердин башыңарга балта тиет. Анткени Кыргызстанда барыңардын бала чака, небере чөбөрөңөр жашап жатышат. Мындан ары да жашайт. Өзүңөргө баары бир болсо да, ошолордун келечек жашоосу үчүн баш көтөрүп койгула. Бир кишинин колунан эч нерсе келбейт экен. Көп түкүрсө көл болот дейт. Кеч болуп кала электе, мамлекетибиздин бүтүндүгү үчүн, урпактардын келечеги үчүн ар бириңер алдын ала кам көргүлө демекчимин. Болбосо 7-8 жылдан кийин кемебиз чөгөт. Акаевчи, Бакиевчи, Атамбаевчи, красный чорный болуп бөлүнбөгүлө. Баарыңар бир кемеде экендиңерди эч качан эсиңерден чыгарбагыла. Эгер ушул сөзүм дагы силерди ойготпосо, анда Кыргызстандын келечеги өлдү. Мен деле жеке кызыкчылыгымды көздөп жата берейин. Сиздерди терең урматтоо менен Садыр Нуркожоевич Жапаров, Бишкек шаары, СИЗО 1, 10 август 2017 жыл.